2025 жылдын 16-сентябрь күнү Кара Суу районунун Муттук айылында 2 кабаттуу навес күйүп, номер 25 бөлүктүн 1-2 бөлчөсү келип, 2-3 стол тартылды. Кара Сууда сарай жана 85 бука тирүүлөй күйүп кетти. Кечээ 16 сентябрь күнү Кара Суу районунун Большевик айылында жайгашкан Адалет чарбасында өрт кырсык катталды. Ферманын жетекчиси Нурлан Кочкоровдун айтымында өрт болжол менен саат 18:00-19:00 чамасында чыккан. Өрт өчүрүүчүлөр 1:00 чейин иштеп аны толук өчүрүшкөн. Кырсыктын кантип чыкканын азырынча билбейбиз. Башкы имараттагы камералар аркылуу так маалымат алабыз. Мал сарайга 98 баш мал батчу, бирок өрттөн 6 гана баш мал аман калды. 85 баш мал жана 2000-3000 чөп өрттөнүп жок болду. Жалпы чыгым 12 миллион сомго чукул болуп жатат, деди ал. Жоош айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Нурсултан Токторбаевдин айтымында алдын ала маалымат боюнча өрт электр тогунун зымдарынан чыккан. Биз эртең менен барып кырдаал менен тааныштык. Ичкана толугу менен күйүп, 83 баш мал өрттөнүп кетиптир, деди Токторбаев. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Адалет дыйкан фермер чармасы 2020 жылы 21 декабрда каттоодон өткөн. Түзүүчүсү жана жетекчиси Кочкоров Нурлан Аскербекович фермердик чарба мал багуу менен алектенет. Бишкекте 17 жаштагы кыздын эркек адамды өлтүргөнү тууралуу айтылууда. Бишкекте 17 жаштагы кыз 1993 жылы туулган эркек кишиге бычак сайып, натыйжада ал каза болду. Бул тууралуу 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, кечээ 16 сентябрда болжол менен саат 23:30 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгына билдирүү түшкөн. Анда Коёнкөзов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде Чырдан Улам А аттуу 17 жаштагы кыз С аттуу эркек кишиге бычак сайып, ал алган жаракатынан улам каза болгону айтылган. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык 17 жаштагы кыз өзүнө да жаракат келтирген. Бул факт жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда 2008 жылы туулган шектүү ооруканада жатат. Окуяга байланыштуу бардык керектүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Тергөө иштери уланууда. Неге сигнал бератат? Неге сигнал бератат? Кайга басылды? Кайга токтоп? Неге сигнал басылды? Неге сигнал басылды? Неге кайга токтоп? Неге сигнал басылды? Жүк ташуучу унаанын айдоочусу жол эрежесин бузуп Рамиз Алиевке ортон колун көрсөттү. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу эреже бузуп, аны видеого тарткан вице-мэрге ортон колун көрсөткөн. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу жол эрежесин бузуп, Бишкектин вице-мэри Рамиз Алиевке уятсыз ишарат жасаган. Натыйжада шектүү табылып, айып пул салынды. Израиль Газадагы балдар ооруканасына сокку урду. Израиль Газа секторундагы Аль-Рантиси балдар ооруканасына сокку урду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Саламаттык сактоо министрлиги Израилдин оккупациялык аскеринин кечээ 16 сентябрда Аль-Рантиси балдар ооруканасын аткылашын кылмыш катары айыптайт, деп айтылат билдирүүдө. Маалым болгондой, Израиль оорукананы 3 жолу аткылаган. Министрликтин маалыматы боюнча ооруканадан ар түрдүү багытта дарыланып жаткан 80 бейтап болгон. Алардын ичинде жандандыруу бөлүмүндө 4 бала жана 8 жаңы төрөлгөн наристе бар болчу. Аткылоонун натыйжасында 40 бейтап коопсуз жай издеп ооруканадан чыгып кетсе, 40 бейтап ооруканада калган. Ошондой эле ооруканада 30 медициналык кызматкер эмгектенип жатат. 16 сентябрда Израиль коргоо күчтөрү Газадагы чабуулун кеңейтти. Ошол эле күнү Бириккен Улуттар уюмунун көз карандысыз эл аралык комиссиясы Израилдин Газа секторундагы аракеттерин геноцид деп тааныды. Евробиримдиктин тышкы иштер министри Кая Каллас болсо Израилдин Газадагы операцияны токтотууну талап кылып, катуу кесепеттер менен коркутту.